Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Барыңарга жакшы маанай жана чың соолук каалайм. Бүгүн 9 айынын 7-си күнгө шаршембе. Сабактын темасы, тема урока. Текст менен иштөө. Текст улуу Кытай сепили. Значит, работаем над текстом. Текст называется «Великая китайская стена». Сабактын максаты, цель урока. Биринчи, улуу Кытай сепили жөнүндө маалымат алабыз. Получим информацию о Великой Китайской стене. Экинчи, сүйлөө кептерибизди, сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, дүйнө таанымды кеңейтебиз. Демек, развиваем наш кругозорду. Эми өтүлгөн теманы кайталайбыз жана эске түшүрөлү. Повторение балдар. Грамматика боюнча кайталайбыз балдар. Значит, повторение по грамматике. Биринчи, бир өңчөй мүчөлөр деген эмне? Что такое однородное член предложения? Бир өңчөй мүчөлөрдүн канча түрү бар? Сколько видов у однородных член предложений? Бир өңчөй баш мүчөлөр канчага бөлүнөт? Однородные главные члены предложений на сколько делятся? Бир өңчөй деген эмне? Что такое однородные подлежащие? Бир өңчөй элер сүйлөмдө эмне менен байланышат? С чем связываются однородные подлежащие в предложениях? Бир өңчөй баяндооч деген эмне? Что такое однородные сказуемые? Акыркысы, бир өңчөй баяндооч сүйлөмдө эмне менен байланышат? Однородные сказуемые с чем связываются в предложениях? Биз үй тапшырмасын же өтүлгөн темалар боюнча кайталоо жүргүздүк. Эмесе, жаңы темага өтөлү. Жаңы тема. Текст менен иштөө дедик, работа над текстом. Тема улуу Кытай сепили, демек, Великая Китайская стена. Карагыла балдар, китепти ачасыңар. Учебник китепти, окуу китепти ачкыла дагы 22-чи бетти карагыла 30-чу көнүгүү тема улуу Кытай сепили деп аталат экен. Эмесе мен окуймун, мени менен кошо чогуу окугула балдар. Бул үйдөн текстти жакшылап окуйсуңар, которгонго аракет кылгыла, түшүнгөнгө аракет кылгыла. Эмесе чогуу иштейли, карагыла. Улуу Кытай сепили ажайып курулуш. Байыркы доордун эстелиги. Узундугу 4000 километрге жеткен бийик дубал. Эң чоң керемет. Байыркы заман менен орто кылымдарда, түндүк жана батыш Кытайда көчмөндөр жашап мекендеген. Кытай империясы күч алып, кошуна элдердин, көчмөндөрдүн конушун басып алган да өзүнө караткан. Бирок бара-бара бийликтин алы кетет, начарлайт. Улуу Кытай империясында ич ара чатактар чыгат, майдаланат, бөлүнүп кетет. Көчмөндөр аларга чабуул коюп, ички аймактарга чейин жетет. Эрлерин туткундайт, аялдарын күн кылат. Мына ушундай зомбулуктан улам Кытай хандары биздин заманга чейинки 9-3 кылымдарда эле көчмөндөр ашып келчү ашууларды бекитип коргон кура баштаган. Бийиктиги 10 метрдей келип, үстүндө кечиресиңер, араба жүрсө боло тургандай бул сепил азыркы күнгө чейин сакталган. Балдар, эң сонун маалымат алдыңар. Мүмкүн болсо, китептен тышкары, кроме книги, балдар, можете через интернет. Очень хорошая информация, балдар. Жакшылап туруп окусаңар, көп
маалыматтарды аласыңар. Өзүңөр которгонго аракет кылгыла, түшүнгөнгө аракет кылгыла. Эмесе текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Анда отвечаем на вопросу по тексту, балдар. Биринчи карагыла. Кытай мамлекетиндеги эң чоң керемет жана байыркы доордун эстелиги бул эмне? Что является в Китайской Республике самым большим чудом и древним памятником? Улуу Кытай сепилинин узундугу канча километр? Бийиктиги канча метр? Сколько километров составляет длина и сколько метров высота Великой Китайской стены? Улуу Кытай сепили эмне үчүн курулган жана качан курулган? Когда и зачем была построена Великая Китайская стена? Төртүнчү. Кытай империясы канчанчы кылымда күч алган? В каком веке усилилась Китайская империя? Улуу Кытай империясы эмне себептен күчүн жогото баштайт? Какая причина упадка Великой Китайской империи? Кытайлар кимдерден коркуп коргон курган экен? От кого боясь дейт? Была построена Китайская стена. Мына ушул суроолорго жооп беребиз, балдар. Отвечаем в письменном виде, балдар. Это будет домашнее задание вам. Эмесе, карагыла. Көрүп турасыңарбы, бул эмне экен? Улуу Кытай сепили. Бул Кытай Республикасындагы эң чоң, эң сонун керемет экен. Бул тарыхый эстелик. Көрдүңөр, жакшылап карагыла, интернетке киргиле карагыла, көп маалыматтарды аласыңар. Эмесе, үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма, үйгө домашнее задание. Тексти жакшылап, түшүнүп окугула. Демек, внимательно прочитайте текст. Экинчи, суроолорго жооп жазгыла. Письменно ответьте на заданные вопросы. И пишем дептерге жазасыңар, балдар. Үчүнчү, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазгыла, которгула дейт. Если есть для вас новые слова, ну, конечно, есть, балдар. Запишите на словарную тетрадь и переведите. Сирге тапшырма түшүнүктүү болдубу? Текстте биз которгон жокпуз, балдар. Силер үйдөн өзүңөр которосуңар. Демек, эгерде бүгүнкү тема силерге түшүнүктүү болсо, барыңарга чоң рахмат. Барыңарга ийгилик каалайм. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.